Жатам мен жерде. Скорыйды күтөтөм. Эсе жок. Силерибиз абал кандай болуп 9-да атат? ишке келдим. Мен мурун Самараны жакшы кыз экен, жакшы ырдайт экен деп сыйлап жүрчү элем да. Азыр бүгүнкү күндү көрүп алып, аябай полный противоположность чечим кылдым да. Ошунчалык бессовестная не деп коет, бети жок, жүзү жок, бети калын кыз экен да. Ушунча аксакалдар сүйлөдү, ушунча бизде заслуженный деятель, чоң мугалимдер иштейт да, народный артисттер иштейт. Ошолор кой, сенин деңгээлиң жетпейт, учичаны алып кеткенге иштеп эле кой десе, унчукпай отура берди. Анан кийин мейли түшүндү окшойт деп кеттик мугалимдер. Бирсе ал директорду сиз чыга бериңиз, мен уже бүгүндөн иштей баштайм деп өзүнчө чечим кылып алыптыр. Аны кылып алып, азыр кайра коллектив чогулуп, уже жүрөгүбүз ооруп, ушунчалык дагы болобу? Ушу жат-жаш кыз эч кимдин сөзүн укпайт экен. Эми министр нар жакка чечкен менен ал биз менен иштешет да, министр менен иштешпейт да, туурабы? Коллектив уже кабыл алса, например, мен уже вообще желанием жок болуп калды. Ушундай адам менен иштешкенге. Мен стажым 30 жыл, ЧШда 30 жылдан бери иштеп, бир дагы директор менен мындай не деп коет, разногласие болгон жок да. Бул Самара конфликттен келатат и постоянно немеде Фейсбукта карасам, у нее постоянно скандалы. То бирөө менен айтышып атат, то бирөө менен айтышып атат, то бирөөгө мактанып атат. Ошондой руководитель бизге керекпи? Кичине мындай авторитетныйраак, солидныйраак, уже эл менен иштеше ала турган адам керек да бизге негизи. Альбина ушу шоу бизнесте скандалдарын бизге алып келсе, бизге жакпай атат ошо негизи. Анан күйөөсү аябай аралашып, нар жакта диктовать этип, уже мугалимдердин көбүн коркутуп салып атат. Кимдерге кандай коркутуулар болуп атат? Эми айткым келип атат, просто жест менен мен сени тааныйм деген сөздөр болуп атат да. Это уже Тааныйм деп атат. Ошо күйөөңдү тааныйм да, мындай кылам деп мен бирөөм нар жакта иштейт деп ошондой сөздөр чыгып атса, уже прессинг кетип атат. Мугалимдерди коркутуп атат. Ондой болуш керек. Биз демократический өлкөдө жашайбыз, Кыргызстанда. Мындай диктаторский келип, менде акча бар, мен мындай кылам деп биз мал эмеспиз. Өзүбүздүн укугубуз бар. Негизги сиздердин талабыңыздар кандай болуп атат? Эски эле ошол мурунку эле директор калыш керекпи? Ал жаш мугалим, жаш директор эми күчкө келип, уже коллективдин баары иштин ордуна жайына келтирип жүрүп атканда, булар келип бузуп атышат. Бая эле айттым, баягы телевиденияга тоже неге Самара Каримова Пуринкеевке алышпайт, филармонияга алышпайт. Ал жерде пенсионерлер иштейт. Мураталиев пенсияга чыккан, там Бушайыр Садбакасов пенсияга чыккан, дагы билем көп немелер бар, музыкальный учреждение. Пенсияга чыккандарды ушул жерлерге барып, культуранын деңгээлин көтөрүп, ушул жерге жаш муун болуп иштедир, күчүн көрсөт. Анан айттым, училищега жардамын берем десең, ондо инструмент алып бер, благотворительный концерт бер. Ушул менен бизге ыраазы болобуз деп айттым. Өзүң частный школаңды ач десем, эч бизди укпай койду. Бул эми биринчи жолкусу эмес да, экинчи жолкусу. Уже экинчи жолу. Биринчиси дагы ошо музейге умтулду, билесиздер, музейден эми уят болду. Анан мерден биз биринчи жолу келгенде биз в шоковом состоянии унчукпай калыппыз да, ушу Самара болобу экен деп. Биз дагы мындай внезапно болгондо неме болуп калат экенбиз да, сөз таппай калат экенбиз. Азыр болсундай эми бизди оюнчук кылып, биз ошончо не деп коет, взял, поигрался, поломал и выбросил, ондой эмес да. Биз дагы творческий адамбыз, биз дагы өсүп өнүгүп, таланттуу балдарды өстүрүбүз керек, кызыгышыбыз керек, ишке сүйүнүп келишибиз керек. Мындай Самара келсе, уже желание жок болуп калды. Азыр ушунчалык тук түшүп калды, иштейбиз келбей. Эми соттон утуп чыкты. Эгер Самара Каримова ушул жерге келип өз ишин баштай турган болсо, сиздер кандай кадамга барасыздар? Иштебейм мен. Андай адам менен иштеше албайм. Сиз өзүңүз эле иштебейсизби же жалпы жамаат? Мен личный мнением башка коллектив билем. Мен бүгүн ушундай скандалды көрүп туруп, ушунчалык диктаторский власть менен иштеше албайм. Биз творческий адамбыз. Биз неме менен, взаимопонимание менен, взаимоотношения менен иштешебиз да. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен мугалим фортепиано бөлүмүндө ушу 30 жылдан бери иштейм. Көп выпускниктерим Бишкекте иштешет, Кыргызстанда негизи да. Жакшы окуучуларым бар. Максат Жумабаева. Максат Жумабаева. Ой, абалда турабыз чындыгында.
Биз чындыгында училищаны бүтөбүз, кийин консерваторияны бүткөнбүз. Анан билимибизге салыштырмалуу дагы Самара Каримова менен тең келбейбиз да. Анан биз де бүт эле училищада билими деңгээли жогору мугалимдер иштейт да. Ошо азыр Самаранын ырчы катары биз жакшы билебиз, ырчы катары баалайбыз, бирок биздин музыкалык окуу жайга туура келбейт. Биз аны бүт коллектив кабыл алган кабыл албайбыз. Себеби дегенде биз ушундай жогорку деңгээлдеги мугалимдер, аксакал эжекелер иштеп аткан учурда бул мисалы үчүн Самара бизди башкарганга мүмкүн эмеси жок да. Ошону айтайын дегем, бүт коллектив биз азыр каршыбыз да. Негизги мындай болуп атат да. Моюн сунатпайбыз. Азыр дагы бир жол неме айтып кетейинби? Азыркы учурда биздин директорубуз жаш, ишти жакшы алып барып атат. Мисалы үчүн 3 жылдан бери иштешип атабыз. Биз аны менен иштешип кеттик. Жакшы иштерди, өзүнүн ушул койгон максаттарын баарын ишке ашырып атат. Анан биз Самаранын образованиясына көңүл буруп атабыз. Биздин азыркы директорубуз университетти бүткөн, магистрди бүткөн, аспирант. Ошон үчүн анын билим деңгээлин салыштырганда деле ал жогору. Учурдагы директор канча жашта? Азыркы учурда 40 жаш. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен Ташматова Гүлжан, Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисти. Ташматова Гүлжан. Им тоже плохо. Скоро келет. Нуржигит, мен бир нерсе, мен бул жерде 42 жылдан бери иштеген илгерки мугалиммин да. Ушул училищада ушундай конфликт болуп атканда мен дагы эч жака кете албай жылбай отурам. Бул эмне кылганыңар силердин, ия? Нуржигит, сен өзүң аябай акылдуу баласың го. Ошо бүгүн келип бүт коллектив на нервах. Бүгүн кечээбиз болуп атты эле. Бүгүн окуучулардын биринчи окуй турган күн эле. Мына саатка келгенде саат. Конечно. Geçip koyçu, men sana dağ bir nerse jönünde suragalayın, ne? Men misal sen apamdı da bilem, Nurguz'du da bilem, sizler bibliotekarda aябай жақсы bilem da, ошондуктан мен сүйлөйүнчү деп телефонду журуп алгандым кыздардан. Sizler men bir суроо берейин, Нурлан Тетимишевди эмне үчүн алдыңар? Diplomları sıramız. Вообще жизнь тура. Gül bıraktım ile kasık. Alo. Саламатсызбы? Мен да ушул училищада мугалим болуп иштейм. Конкретно Биздин коллектив ушул жерде 15 жыл, 16 жылдан билим алган, консерваториялык билимдери бар, жогорку профессионалдуу музыканттар. Анан кийин ошолорго бир да диплому жок, бир класс музыкага окулаган, ушундай билим жок адамды керексиз кылып шайлап койгонго кандай кайсы критерияларды алдыңар? Өзү критерия болуш керек да. Жогорку билимдүү музыкалык коллектив мнениясы айтып койсоң. Аны жокпу чыгар. Ошону сиз как министр катары бизге болушуп, биздин училищага күйүп, жок бул андай эмес, андай болбош керек деп каршы турсаңыз болот беле?
Ана бүрсін беріп алып, кабинетті бошат деп атат, ал кабинетті бошатып, нұрларды шығып кетіп атат азыр. Biz oturuyoruz. Biz кабинетте отырабыз азыр барлық. 3 ай иштеп турсун деп. Ана Самараны ертең деле кабыл албайбыз. Биз Самараны ертең деле, күнү деле, бир айдан кийин деле кабыл албайбыз. Митингке чыгабыз деп коюм. Miting keçip. Менин указы барбы же Самараны менин указы барбы? Коллектив сотко берет деп коюм. Ооба, кетиңиз, мен ушул жерде директордун орун басармын да. Ошол коллективдин баардыгы каршы болот. Жок, койду турсаңыз азыр. Бир суроо эле. Ошол коллектив каршы болгондо биз баары киргизбейбиз деп атат. Бизге андай жетештин кереги жок деп атышат. Ошондо биз эмне действие кылышыбыз керек? Bilimi çok deçi. Каршы деп койсоң, коллектив жалпы каршы. Жалпы коллектив каршы. Koydu. Жогору жакка чыгайлы. Жогорку сотко жаргайлы барыбыз. Şaka girip erken Келе, мына кабинеттен чыгабыз да култап коебуз, Самара кете берет. Кешелер катырап жүрмө. Во-первых, она не должна в жерде сидеть, образование столько. Правда? Ошондукта жазып коюп. Образование стажы жоқ. Педагогтық емес, мұғалім стажы жоқ. Балдармен иштеген. Мы не принимаем. Жана мен биринчи айтканда эле жакшынакай болуп кетип Мен калган. қалғаны да ошо, сіздер аябай жакшы Азыр дагы мен айттым, Айланайым, сен балдарыңа нужна. Балдарыңа нужна, күйөөңө нужна. Анан Асанга да айттым, Асан, сага аял керекпи? Керек. Давай, мынау. Они вас не уважают, не вас не Никого уважают. не уважают. Никого не уважают. Не уважают. Баягы трудовой кодексте деле мындай жок да. Если приказ келсе с министерства, кто-то может представлять этиш керек. Бул не бир Шарашкина Вот же сейчас же министр говорит. Күйөөсүн алып келет. Күйөөсүн не алып келет? Министр сказал, вы же слышали. Он не должны келбеш керек болчу деп. Бүгүн келбеш керек эле деп. А вот эртең келсе принимать этесиңер. Жок. Не принимать. Закон боюнча 15-нен баштап приступать этиш керек экен. Ошондуктан мен эмне кыларымды билбей, 15-нде деген бүгүн силерге эч кандай киргенге укук. Эртең каршы деп ондо. Эртең келеди. Эртең жок. Эртең келсе деле кабыл албайбыз. Бүгүн эми мисалы үчүн эртең бизден приказ менен болуп тур. Закон өлчөмүндө деп туруп, эртең приказ менен келди деген чакта деле коллективдин мнениясы ошол эле. Конечно. Ошол эле коллективдин. Да. Эч нерсе Өзгөрбөйт Эртең керек, бирси күнү керек, бир айдан кийин керек. Мы не пустим. У нее образования нету. Она не должна вот здесь сидеть. Все. Все. Жок, болупту, сиздер азыр ушинтип айтасыз. Бир какой-то бир документ кылышыңыз керек, чтобы. Именно вот. А письмо вчера же писали? Жок, азыркы моментке. Азыркы моментке дагы мисалы үчүн мындай протокол. Жок, азыркы моментке булардын келгенин знакомство болуп атабы? Күйөөсү алып келип атабы? Күйөөсү бул жерде кандай тиешеси жок. Туурабы? Ошону Жогорку ошол культурадан алып келиш керек эле. Так, Чолпона. жана неме профсоюздун немеси менен мугалимдердин чогулушу эртең менен эртең менен айтылган сөздөр профсоюздун коллективдин иши болгон үчүн баары бир протокол Протокол болот, тиештирип койгула. Биринчиден ошо күйөөсү барып келген. Экинчиден биздин Катчысы ким? бүгүн өздү да сырып Протоколдоштуруп коебуз. протоколдон оттан эме болгон чогулуштун баардыгы всегда протокол. Жок, азыр Протоколдон жүргөн. Анан да болот да баары. Как это можно? Это бессовестный человек, и муж, и жена. Это бессовестный, без образования. Она хочет сесть вот здесь и над нами командовать. А? Валерия, 3 ай иштесин дейт. 3 ай иштесин дейт, күйөөсү айтат. Мен айттым, эмнеге иштейт? 3 ай. İşlemek dedim 3 ay. 3 gün daha işteyiz. 3 günde işlemek. Ал кел бул жерде. Ben ayttım Hasan. Hey, sağa ayağım gerek olsa давай уговаривай, жазсын заявление.
нету персонала. А бирдеме болуп калса ким отвечать этет дейт. Мен айттым, эмне болуп калат? Мен айттым, биздин мугалим жаман болуп калды бирөө. Скоро болуш келди деп. Айттым. Самара өзүнүн Это все муж делает. Это все муж делает. Ешкім оны ташып шығармайды. Өзі келеді, өзі кетеді істейді. Өзін отвечать етеді. Bir nesi olup kalsa yok şöyle. Ана ата-ана ешқашан сабақ етеді. Она ничего не слышит. Балдарына берексің десем дағы, она не слышит. Я говорю, ай, ты мать, ты детям нужна. Билбейм да, мен мындай деди, Асанның келгени туура эмес деди. Конечно. Ат жазып бир бая кылып билесе кылыш керек экен. Бозуп коёйлу. Эми коллектив кол коюп коёйлу анда. Анан билбейм, бир протокол каршылыгы. Бүгін ушу наразычылыкты баштайм. Бүгін бізде педсовет болду. Педсоветте отырғанда, уже педсовет бүтөйүн деп калганда, Асан менен Самара кирип келишти. Анан ошондо завуч айтты. Кой тургула деди. Биз азыр педсовет өткөзүп атабыз. Полугодиянын педсоветин. Педсовет бүтсүн, анан киресиңер деди. Чыкпай коюшту. Анан кийин дагы кайрылды завучубуз Райкан Болотовна. Чыгып тургула, кийин сүйлөшөбүз деди. Анан видимо уяттан чыгып кетишти. Анан баягы педсовет бүттү, неметти. Анан биз отуруп калдык мугалимдердин баарын. Чакыргыла дедик. Сүйлөшөлү, коллектив менен сүйлөшөлү. Бул кыз баягы жылдары келгенде биз шок болуп калдык да. Бизге де Самара Каримова директор болуп алып келди деп эле тиги Топчубай представлять этип калды да. Биз баарыбыз шок болуп эле отуруп калдык. Эми менин айтарым, мен 51 жылдан бери ушу музыкальный училищеде иштеп атам. Казакбаева Тамара Мамаджановна менин атым. Вокалдан сабак беремин. Анан кийин бул Самара Каримованы уксак, музыкальный образование жок экен вообще. А бу жерде бүт баары с консерваторским образованием. Бирөө да жок мондай. Со средним образованием бүт баары консерваторияны бүтүп келген. Музыкальный училищени бүткөн, анан консерваторияны бүткөн мугалимдер бар. Бүт баары профессиональный мугалим. Это же профессиональное музыкальное училище. Билесиңерби, биздин азыр выпускниктер, мына Жамиля деп заркырап Германияда жүрөт. Мынакей Гүлмира Жолдошева деп. Анан кийин Замира Мавлянова. Атаса көп азыр, мен мына волнение болуп, мен айта албай атам. Эмнеден булар наразычылык болуп атат? Билесизби, бул утуптур баягы жылы келгенде мы не приняли действительно. Анан кийин сотко кайрылыптыр. Сотко кайрылганда соттун четими менен бул кыз кайта келип атат. Эми кичине уят болуш керек да. Кайсы бет менен экинчи жолу келди. Же музыкальное образование жок. Хотя бы училищное образование болгондо, бул училищени бүтүптүр деп неметет. Азыр кайсы, например, пианист ойносо деп коеюн. Пианист ойносо. Ошол эле Самара как директор болса, ошону анализ кылыш керек. Шопен ойносо, Бетховен, Бах ойносо, она ничего не сможет сделать.